Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 2 класстын 4 чейрегиндеги 3 сабакты өтөбүз. Ал эми силер менен мен Перизат Абдивахаповна. Балдар, бардыгыбыз китептин 68 бетин ачалы, келгиле жемиштердин аталыштарын эстейбиз. Давайте вспомним названия некоторых фруктов. Өрүк, алма, алмурут, шабдалы, кара өрүк. Китеп 68 бет менин артымдан кайталап окугула. Повторяйте за мной. Мөмө жемиштер кургатылат. Фрукты сушатся. То есть из них готовят сухофрукты. Мөмө жемиштерден кыям, шире, суусундук жасалат. Из фруктов готовят варенье, соки, напитки. Балдар, жаңы сөздөрдү сөздүк иштөө дептериңерге жазгыла. Напишите следующие слова в словарной тетради. Алтымыш сегизинчи бет, экинчи көнүгүү. Сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Орус тилине которгула. Сделайте перевод предложения и напишите в тетрадь. Шабдалыдан кыям, шире, суусундук жасалат. Шабдалыдан кыям, шире, суусундук жасалат. Из вот этого фрукта готовится следующее. Вы должны сделать перевод и написать это в тетрадь. 8 апрель, шаршемби, жемиш багы, экинчи көнүгүү. То, что вы сделали перевод, вот сперва на кыргызском напишите здесь, а потом на следующей строчке напишите то предложение, которое у вас получилось на русском языке. Эми китептен 69 бетти ачкыла. 3 көнүгүү. Клеткалардан мөмө жемиштердин 6 аталышын таап жазгыла. Найдите в клетках название 6 фруктов. Мисалы мына алма деп турат, эми 2, 3, 4, 5, 6 сөздү тапкыла балдар. Дептериңерге тапкан сөздөрдү жазгыла. 3 көнүгүү. 1 сөз, 2 сөз, 3, 4, 5 жана 6. Диалогту окугула. Акылай, мөмө жемиштерден эмне жасалат? Мөмө жемиштерден кыям, шире, суусундук жасалат. 5 көнүгүү. Тексти чогуу окуйлу. Давайте вместе прочитаем текст. Жемиш багы, бышкан кызыл алма, ширин алмурут, көгүлжүм кара өрүк, жыты аңкыган шабдалыны баарыңар жакшы көрөсүңөр. Ушунун баарын бизге жемиш багы тартуулайт. Мөмө жемиштер кургатылат. Алардан кыям, шире, суусундук жасалат. Сөздүк дептериңерди ачкыла, кийинки сөздөрдү жазгыла. В словарных тетрадях напишем следующие слова. Бышкан кызыл алма, ширин алмурут, көгүлжүм кара өрүк, жыты аңкыган шабдалыны баарыңар жакшы көрөсүңөр. Все вы любите спелое яблоко, сладкую грушу, темно-фиолетовую сливу, душистый персик. Ушунун баарын бизге жемиш багы тартуулайт. Все это нам преподносит фруктовый сад. Мөмө жемиштер кургатылат, фрукты сушатся. Алардан кыям, шире, суусундук жасалат. Из них готовится варенье, сок, напиток. Балдар, силер азаматсыңар. Мен силер менен сыймыктанам.
үй иши 69 бет 5 көнүгү 1 жана 4 сүйлөмдөрдү жаттагыла. Первое и четвертое предложение нужно выучить. Саламатта калгыла. Жалпыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.